аны табарсыгыман чыгып, ошонун айынан урология неме операциядан отказ кылды. Болбойт, инфекция кирип кетсе, немеден чыкпай каласың деди. Операциядан. Эсиңиздерде болсо, дарыгерлер жатынымды жарып салышыптыр деген 33 жаштагы Насыйхат Кемелова жөнүндө материал чыккан эле. Анда 7-8 ай мурун жатын моюнчасындагы ыйлакчаны алдыруу үчүн ооруканага кайрылган эне экинчи төрөт үйүнүн хирургу эч кандай анализ албай туруп операция жасаганын айткан. Бирок Кемелова бизге келгенде толугу менен анализ алып, анан операцияга кабыл алганбыз деген төрөткананын башкы дарыгери Азамат Алымбаев менен кабыл алган Чынара Иманова Супер KG порталына кайрылышып, өздөрүнүн версияларын айтышты. Негизи биз биринчи жолу, меники мисалы үчүн 35 жылда биринчи жолу ушундайга туш келишибиз. Эми бул оорулуу тууралуу кыскача айтсак, эмне үчүн мен келдим? Бул оорулуу биздин гинекология бөлүмүнө кайрылган, өзү кайрылган. 26 февралда кайрылган, колунда жөндөмөсү бар экен, 13-чү поликлиникадан направлениеси бар экен. 1 айдан бери кансырап жүргөн экен, башка жактарга кайрылган экен, жардам ала албаган экен. Анан ошо жөндөмө менен биздин отделениеге биринчи орун басарыбыз бар, биздин башкы дарыгердин орун басарына кайрылып, ал киши көрүп жөндөмөсүн, колундагы документтерин көрүп, заключение УЗИ деген бар. Анан биздин отделениеге уруксат берген экен. Биздин отделениеге 26-сында түшкө чейин кайрылып түшкөн. Ошол диагнозуна ылайык анализдер берилген, көп анализ берилген. Себеби биз бул анализ диагноз такташ үчүн эртесинде биз дагы такташ үчүн манипуляциялар жасамакпыз. Ал анализдери тиркелип турат. Бизде история болезни деген документ бар, номери бар. Биз жанагы жиберген диагноз такташ үчүн жана кансырап аткан жеринен канды токтотуш үчүн кайдан келип аткан, аял кишиники жатындан келет, жатын моюнчасынан келет, жана башка. Аны такташ үчүн бизде ушундай манипуляция бар, раздельное диагностическое выскабливание. Башка анализдери туура келди, нормально чыккан. Ошон үчүн биз ошол манипуляцияга венасына наркоз берип, оорутпаш үчүн внутривенный наркоз менен алганбыз. Ал дагы бир диагноз коюштун бир ыкмасы. Ошол ыкма жасап аткан убакта жатын моюнчасына шишик бар өңдөнүп, ошол жатын моюнчасынан манипуляция кылып аткан убакта жанагы кансыраганы кровотечениеси күчөп баштады. Биз ошол замат токтотуп, ошол манипуляцияны закон боюнча ошондой биз башка жазабайбыз, токтотуп, ары изилдешке туура келди. Ары изилдеш үчүн биз операционныйга алганбыз. Операциялардын алдында биз сөзсүз консилиум кылабыз. Профессор, орун басар, башка ургентный врачтар менен биз консилиум түзүп туруп операцияга алганбыз. Операция убагында бардыгы көрүнөт көзгө. Ошол кезде бизге белгилүү болду операционныйда. Операция болуп аткан операционныйдын ичинде кайра консилиум чакырып, момдай жатындын моюнчасында жара бар. Бул жара бир күндүк эмес, бир айлык эмес, көп. Может быть, 3-4 жылдык болуп аткан нерсе. Жарага окшошуп жатат. Кандай кылабыз да андан ары? Кансыраганы токтой элек. Кансырапса адам өлүп калат, туурабы? Мындайча айтканда, кровотечение остановить этиш үчүн консилиум кайра операционун ичинде кылып, биринчи больницадан хирург чакырдык. Өзүбүзгө чоң заводелием, чоң хирург Имашев улан деген. Өзүбүз жерге профессорду чакырдык. Күчтүү врачтарды 4 врач болуп, 2 врач кирдик эле, 3 врач кирдик эле, дагы 2 врач операцияга жуунуп, 5 врач операцияны улантууга туура келди. Ошентип туура 5 саат, 6 саатка чейин операция болду. Негизи биз бул насыйхатты ошол моментте раковый опухольду тараган органдар менен кошо куткардык. Алардын тып-тыпыл алып чыгардык болушунча. Бул негизги оорусунан кутулду ошол күнү. Ал жөнүндө сөз жок бул жерде. Операция болуп аткан убакта эми жара деп, кандай кыргыздар эмне деп айтат? Шишик, жара болгон жерде эмне болот? Тийип койсо канайт да. Операция абдан көп кан кетүү менен кетип атты да. 1 литрден ашкан кетиш это кыйын. Ошол кезде адам өлүп да калышы мүмкүн кансырагандан. Бирок тирүү калды. Биз абдан сүйүндүк тирүү калганына. Операция кылып аткан убакта
жанагы органды алып атканда көп кан тамырлар тарайт. Кан тамырлар менен жанагы түтүкчө, силер айтып аткан, биз айтып аткан мочеточник бардыгы параллельно жүрөт, ыйкаш жүрөт. А жерден көз менен көрүш мүмкүн эмес. Кайсынысы кайсы жерде? Биздин максат кан суроону токтотуп аман алып калыш керек болчу. Жанагы шишик тараган органдардын баарын алыш керек болчу. Ошону биз 4-5 врач жасадык. Мындай онкологиялык кийлигишүүнү талап кылган операциялар абдан оор жасалат деген Азамат Алымбаев. Жатынга жакын жайгашкан табарсык, заара өтүүчү түтүктөр жана башка органдарга зыян келбеш үчүн бууп коюу, кесип алып салуу жүйөлүү нерсе экенин айтат. Бизден эмес, онкология келип операция болсо, алар шак эле табарсыкты да түтүктөрүндү алып салмакчы. Баягы себебинде биз билбейбиз каерде ал өтүп атканын деп. А биз болсо аракет кылып атып, жанагындай онколог, хирург, эки врач, акушер гинеколог, эң мыкты врачтар жазып атып деле ошол түтүкчө байланып калды. Атайы байланган жок. Технически Кан токтотобуз деп атып. Абдан оор болуп, кокустан. бардык жактан опухольдон кан сурап атат. Бияктан веналарына кан куюп атабыз. 6 саат операция болуп Мажбур эмес, аткан тирүү учурда калса экен дедик. Өлүп кала жаздады да. түнү менен реанимацияда врачтар карап атып, эртең мененкиге чейин заара жок. Анан эле түнкү 11-де урологторду чакырдык. Мынандай заарасы чыкпайт. 5 сааттан бери заара чыкпай атат деп эрте эле чакырып турбуз. Эмне үчүн чыкпай атат? Тиги табарсына катетер коюп биз ар бир тамчы заарага сүйүнөбүз. Мына бөйрөгү иштеп атат, заарасы чыгып атат деп. Бу жерде чыкпай калгандан түн ичинде тревога битетип, урологторду чакырып, анан кийин урологияга котордук. Биздин операцияда ушундай мочеточник байланып калышы мүмкүн экенин урологтор да билет, гинекологтор да билет. Ушундай осложнение бар, непредвиденное. Это бууп салган эмес, кокустан ошо тигини токтотуп атып байланып калды. Ошондо 5 сааттан кийин уролог келгенде дагы ал диагноз кое албаптыр ал күнү. Дагы эле чыгат мача кой тургула деп. Таң атат, эртеси болот, эртеси экинчи уролог чакырышат. Бизден мача чыкпай атат, заара чыкпай атат. Ушундай сложный операция болгон. Рак подтвержден. Эмне болот? Эртесинде уролог келип дагы түшкө чейин диагноз кое албай, анан кийин түштө коюлат. Мочеточник, видимо, случайно перевязана деген вопрос менен анын урологияга скорый помощь менен, да, Азамат ага, анестезиолог менен, анестезиолог фамилиясы бар, врач менен которулган бул. Чынара Иманованын айтымында операция учурунда Насихат Кемелованын заара түтүктөрүнүн буулуп калышы номер 1 урологияда такталып, дарыгерлер учурунда жардам берген. Ошентип оорулуу эртеси күнү бир аз кан аралаш заара ошатып, жандандыруу бөлүмүнө которулган. Ал урологияда бир жумадан ашык дарыланып, үйгө чыккан соң дене табы түшпөй, кайрадан экинчи төрөтүүнө кайрылышкан. Анан ал жерден тиги барып эле анан кийин кирип антимиттик синдим экөөбүз алып бардык эле. Анан эшиктин алдына барып эле анан муну чечингиле эмне болуп атасың, бол креслого чык деди Дамира Апышева деби. Анан кийин киргизип креслодон көрүп туруп эле, ай эмне болуп чыттанып кеткен булай, светти көйгүч лампочканы деп эле мынтип жатынга такап эле кыйкырды. Мунун маткасын сайган турбайбы согуштар. Жара сайып туруп анан тампон коюп койгон турбайбы. Ошол 12 күн жүрүп сасып кеттир, чирип. Капкара тим эле чирик алганда тим эле фу деп врач түшүнтпеди. Ушунчалык айткан жок беле дейт. Айланай кайдан билебиз дедик. Эчтеке айткан жок. Кайсы ал дебейбизби? Бирок бул туурасында Чынара Иманова маалымат бере албастыгын айтып, төмөнкүлөргө токтолду. Ал тампон жөнүндө биз айта албайбыз. Себеби жанагындай матканы, моюнчасы менен жатынды алып жаткан убакта онкология болсо да, болбосо дагы спиртке чыланган стерильный узун тампон контроль катары коюлат адамдын ичине. Жана брюшная полоска оставляется, учун сыртына чыгарып коет. Ал коюлганы туура. Эртесинде урологияга которулду да. Мына эртесинде, бул түштөн кийин болгон, эртесинде түштөн кийин же бүрсү күнү эртең менен ал тампонду алып чыгарып коюш керек болчу. Ошол да негизи больной тияка чыгарылып кеткенден кийин бизден түшкө маал которулду. Тияктан алып коюшса болмок. Эми уролог бар, гинекологдор бар. Ошону менен ал тампонду алынбай калганы деп ойлойм. Мен анын күбө боло албайм. Ал жөнүндө документ жок менде. Эгер Насихат Кемелова онкологияда 60-70 күн жатып, нурга кактануу курсун толугу менен алганда качан эле айыгып кетмек дейт хирург.
литературада бар 70-тен 105 күнгө чейин дарыланыш керек болду. Жакшынакай операциясын кылып бердик, шишиктен куткардык. Ар жагын өрчүтпөш үчүн онкологияда жатыш керек болчу. Облучение бесплатное, да, Замат Албаевич? Химиотерапия бесплатная. Жок, ага, биз жата албайбыз, биз аны көтөрө албайбыз. Менимче кыргызча айтканда, бул орусча айтканда каприз кетип калды. Мынакей бул жерде жазылып турат. От химиотерапии больная отказалась. После 9-дневного лечения больная опять отказалась от лучевой терапии из-за плохой переносимости. Лучевая химиотерапия в отделении проводится бесплатно. Мисал үчүн,